Мектептин ийгилигин, окуучулардын билим сапатынын бийиктигин жаратуучулар жана мектептин жүзүн аныктоочулар мугалимдер экени талашсыз. Жаш наристенин келечектеги турмушунун пайдубалы мектепте курулаары анык. Үстүндөгү көчөнүн карабаттын маңызы 1 өтсө 1 2 3 түстөгү жарыгы. Бул дагы мугалимдик чеберчилигинен көз кыранды. Андыктан ар бир замандашыбыздын өмүр жолунда мугалимдин алмаштыргыс өз орду бар. Бүгүн биз сөз кылчу жамаат Сузак районундагы номер 27 Юрий Гагарин атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин мугалимдери. Ушул мектепте 41 жылдан бери эмгектенип келем. Өзүм ушул мектептин бүтүрүүчүсүмүн. Мектепти бүткөндөн кийин турмуш шартка байланыштуу айланып келип ушул жерге келип ушул жерден эмгек жолун баштаганмын. Азыркы ушул убакта чарба иштерин жетектеп келем. Мектебибизде көп эмгектер болгон. Эл катары эле кезинде кыйынчылыктар деле болгон. Акыркы ушу 5 жылдан бери өтө жогорку жетишкендиктерге жетишип атабыз. Ийгиликтерибиз чоң. Проектлер менен мектептерибиз мындай акыбалга келип, жакшы. Азыр өзүбүзчө сыймыктанабыз. Жүздөгөн окуучуларды билим уясынан учурушкан, мектептин тарыхында ысымдары сыймыктануу менен аталган алдыңкы мугалимдер көп. Бүгүнкү күндө мектепте 38 мугалим эмгектенет. Алардын ичинен 13 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн атличниги, ардагер наамынын ээлери. 7 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы менен 12 мугалим сыйланган. Мыкты мугалимдерим бар. Айрыкча улуу муундагы мугалимдерибиз бар. Илес Караголович, математика мугалими, Исмаилова Керзапешевна, Орозова Салтанат Орозовна, Эгембердиева Пазлат эжеке, Эгембердиева Роза Кыргызбаевна, Сатымкулова Тургун эжекелерибиз аябай такшалган мугалимдерибиз бар. Ушул мугалимдердин жардамы менен жаш мугалимдерибиз да тарбияланып келүүдө. Артекова Наргиза, Орозматова Аида, Чолпонкулова Арзыкан эжекелер, башталгыч класстардан күчтүү келген окуучулар мугалимдерибиз бар. Кулманбетова Жепар, Ибрагимова Ольга Михайловна мугалимдерибиздин жардамдары менен мектеп алдыга жетишкендиктерге жетишип атат. Мектеп боюнча 2017-2018 окуу жылында 24 класс комплектisi жана 22 класс кабинет бар. Мектеп имараты 3 кабаттуу, электр менен жылтылат. Мектепте спорт аянча, спорт зал, актовый зал жана ысык тамак берүүчү ашкана бар. Республикалык, областтык жана райондук олимпиадалардын жыйынтыктары алдыңкы болгондуктан мектептин алыстыгына карабастан ата-энелер балдарын ушул мектепке алып келишет. Окуучуларыбыз да башка мектептерге караганда айырмаланып турат. Мугалимдерибиз айрыкча. Жогору жагыбызда мектеп бар, ылдый жагыбызда мектеп бар. Ошолордун ичинен биздин мектептин коллективи өзгөчөлөнүп турат. Ынтымактыктын белгиси деп билем мен муну. Өзүм башка айылда жашайм, Жыгач Коргон деген. Бул жерден 5-6 километр алыстыкта. Бирок мен балдарым ушул мектепте, Гагарин атындагы орто мектепте окуйт. Мен ушул жакта баягы мектептин чоң жетишкендиктерин, жакшы окуткандыктарын багы ушул жакка ыраазы болуп, балдарым ушул жерден бүтүргөн. Бир чоң балам ушул жерден бүтүргөн, 91-жылкы балам. Ал англискийди жакшы окуду, орус тилин жакшы өздөштүрдү, баардык сабактарын жакшы өздөштүрүп, ошондуктан анан азыр оштууну жакшы ийгиликтүү аяктап, жакшы иштеп жатат азыр. Мугалимдер үчүн метод кабинети түзүлгөн. Ар бир мугалим өзүнүн иштелмесин алып келип, тажрыйба алмашышат. Мектептин алтын тамга ээлери 2013-2014 окуу жылында Тургунова Мерим, 2015-2016 окуу жылында Авдиев Рустам, 2016-2017 окуу жылында Абдугапаров Раатбек. Жалпы республикалык тесттин көрсөткүчтөрү 2006-2007 окуу жылында 186 балл Шантаев, 2014-2015 окуу жылында 180 балл Төлөнова, 2016-2017 окуу жылында 201 балл Каримова. Бул доскабызды алгачкы ушул мектепти алгачкы бүтүрүүчүлөр, ушул мектептин ардагер мугалимдери, азыркы убакта билим берүүнүн мыктылары, биздин отличниктер.
Жогорудагы ийгиликтерди жана окуучулардын билим сапаттарын жакшыртууда мектепте 2014-жылдан тартып усулдук кабинет, олимпиада канаасы ушул мезгилге чейин системалуу иштеп келүүдө. Анткени усулдук кабинетте окуучулардын окутуунун жана тарбиялоонун жаңы технологияларын киргизүү, алдыңкы педагогикалык иш тажрыйбаларды жайылтуу, мугалимдердин чеберчилигин арттыруу жана өз билимин өркүндөтүү багытындагы усулдук материалдар топтолуп, алар мугалимдердин өз алдынча иштөөсүнө кызмат кылат. Олимпиада 10-11 класстарда болсо, биз 7-8 класстардан баштап тандоону алабыз. Тандоону алганда ар бир мугалим азыр көнүп калышкан өздөрү кайсы окуучуну кайсыл жагынан тандап алыш керек. Мисалы кыргыз тилчибиз, алардын почеркине, ошонун шыгына карап өздөрүнүн окуучуларын тандап алышат да, ошолор менен 2 жыл, 3 жыл иштеп туруп, анан 10 класста олимпиадага, райондук, областтык олимпиадага катыштырылат. Эми олимпиадага чыгарыш үчүн өтө көп эмгек талап кылынат. Аны үчүн биринчиден окуучунун ошол предметке болгон кызыгуусу, ошону менен бирге эле ошол предметке болгон жөндөмү, анан окуучунун эрктүүлүгү. Андан кийинки негизгиси ошо ата энесинин сөзсүз макулдугу менен болот. Олимпиадага даярдоо учурунда өтө ийгилик сөзсүз эмгектен башталат, көп эмгектениш керек. Сабактан кийин окуучуларды алып калып, мына мектебибизде жакшы олимпиада каанасы бар. Ошол каанада түштөн кийин, сабактан кийин алып калып окуучуларды даярдайбыз. 25 жылдан бери ушул олимпиадада, ушул областтык олимпиадага барбай, катышпай калган жылыбыз болбойт. Мына 5 жылдан бери республикалык олимпиадага чейин катышып, 3-чү байгелүү орунду ээлеп кайттык жыйынтыгында. Бул эмгекке Орозова Салтанат эжекебиздин эмгеги зор. Бул бала менен тынбай иштеп, баланын өзүн кенен, өзүнүн оюндагыдай шарттарды түзүп иштейт. Буларга биз администрация тарабынан кабинеттерди уюштуруп берип, алардын анча-мынча тамак ашына чейин карап, шарттарын түзүп беребиз. Андан сырткары райондук жана областтык мектептер арасында мыкты метод кабинет, жылдын мыкты мектеби, балдар өспүрүмдөр канаасы сыяктуу конкурстарда 1-2 орундарды ээлеп келишүүдө. Мектепте окуучулардын бош убактысын пайдалуу уюштуруу максатында төмөндөгүдөй кружоктор уюштурулган. Би кружогу, комуз, астрономия, волейбол кружогу, теннис кружогу. 2015-жылдан баштап астрономия кружогу ачылып, азыркы күнгө чейин активдүү иштеп келүүдө. Биринчи жылы телескоп компьютер, экинчи жылы видеопроектор, окуу куралдарын активдүү катышуу менен утуп алышкан. 3 жыл мурун польшалык жаш адис Эвелина Градска жазган «Под киргизским небом» деген проект боюнча биз ошол проектке катышып утуп алып, андан кийин ошондон кийин ошол проекттин негизинде биздин мектепке бир телескоп бөлүнүп, компьютер бөлүнүп, проектор бөлүнүп, анан жана башка окуу куралдары бөлүнүп, биздин мектепте астрономия ирими ачылды. Астрономия ириминин ачылганына да 3 жыл болду. Астрономия ириминин негизги максаты, проекттин деле негизги максаты болгондой, бул окуучулардын арасында астрономиялык илимди кеңирээк пропагандалоо. Астрономия кружогуна 25 окуучу катышат. Ошолор өздөрүнүн колу менен колдо бар эле материалдардан күн системасындагы планеталардын модельдерин, макеттерин жасашкан. Мына 10-чу Б класс, 9-чу Б класстын, мисалы мына Марс планетасын жасашкан. Бул балдардын өзүнүн фантазиясы, кандай элестеткенине жараша, мына өлчөмдөрүн эске алып жасашканы. Анан эч кандай сатып албайбы, колдо бар материалдан кызыгып жасагандарын көрүүгө болот. Бул жерде болсо биз ошол польшалык проекттен утуп алган 70 000 сомдук телескоп. Өзүбүздүн кружоктун ишинде ушул телескоп менен иштейбиз. Балдар өздөрү көрүшөт, мугалимдер көрүшөт кызыгып, ата-энелер келип көрүп турушат. Бул телескоп болсо, ушул кружоктун катышуучусу, активдүү окуучубуз өзүнүн тапкан эмгек акысына 125 000 сомго
сатып алды. Бул бала өзү жайында атасына жардамдашып иштейт, кадимкидей эле тракторду айдап, анан ошол тапкан акчасын Россияда агасына жөнөтүп, ошол жактан жөнөттү. Биз пайдаланып жүрөбүз. Чоң рахмат айтып атабыз. Бул дагы балдардын астрономияга кызыкканын көрсөтөт. Бул болсо 10 Б класстын колу менен жасаган күн системасынын макети, планеталары. А бул жерде 9 Б класстын окуучусу өзүнүн фантазиясы менен таштардан жасап көрсөткөн экен ошол макетти. Бул жерде кол сүрөткө тартып туруп мындай көрсөткөн. Ар бир планетанын модельдерин менен зымга жасашкан. А бул жерде андан дагы татаалыраак кылып планеталарды айландырып өлчөмдөрү менен жасап көрсөтүшкөн. Ушул 2 жылдын жайкы эс алуу мезгилинде эл аралык астрономиялык долбоордун каржылоосунда 2016 жылы 10 окуучу 2 мугалим, быйылкы жылы 11 окуучу 1 мугалим Ысык-Көлдөгү астрономиялык лагерге барышып эс алып окуп келишти. Кружоктун мүчөлөрү биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз жумалыгынын областтык туруна катышып, 1-даражадагы диплом менен сыйланышты. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги уюштурган Илим, техника жана өндүрүш жумалыгында астрономия номинациясы боюнча 1-орунга ээ болуп, алтын түйүн Республикалык инженердик техникалык академия тарабынан эл аралык олимпиадага 5 окуучу катышып, астрономиялык сертификат алышты. Ийгиликтин ачкы чыгышы эмгек деп ойлойм. Эми мен ушундай педагогикалык ишмердүүлүгүмө ушунчалык жакшы ушундай ийгиликтерге жетишиме мен биринчиден ушу мектептин жетекчиси, директору Лола Сабыровнага чоң ыраазычылык билдирем. Анткени мун түйшүктүү жетекчи, өтө камкор жетекчи, биз менен кошо дайыма кошо жүрөт, кошо басып, ошо өзүнүн күчүн, эмгегин аябайт. Мына ушундай жакшынакай шарттарды түзүп берген эми ошолордун бардыгын ал мугалимдин өзүнүн баягы чеберчилиги, мугалимдин жөндөмдүүлүгү керек болот экен. Сузак районундагы номер 27 Юрий Гагарин атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби Жалал Абад областындагы эң алдыңкы мектептердин бири. 1948 жылы Ленин айылында башталыш мектеп болуп ачылган. Ал эми 1961 жылы дүйнөнүн биринчи космонавты Юрий Гагариндин ысымы ыйгарылган. 1965 жылы мектепке 7 жылдык мектеп статусу берилген. 1970 жылы жаңы мектептин имараты ишке берилип, 10 жылдык статус алган. 1978-1991 жылдары согуштун жана эмгектин ардагери Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Алтынбаев Рафкат Идиатулович директорлук кызматка келип, ал мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоого көп эмгек жасаган. Андан кийин мектептин директору бир нече жолу алмашып, ар бири ар кандай эл аралык долбоорлор менен иштеп, мектептин чатырын жаңылап, жылуулук системасын оңдоп жана көптөгөн ийгиликтерге жетише алышкан. Алып карай турган болсок, мектептин ремонту, жанагы чет мамлекеттик инвесторлор менен иштеп, Арис программасынын эсебинен мектептин айнектери, бул мектебибиз 70-жылы курулган мектеп. Айнек эшиктерин пластикалык эшик айнектер менен алмаштырылды. Үстүн кайдадан жаап, чыгышты шыйпырлап, ичиндеги окуу куралдары баары толук болгон. Азыркы убактарда мектепке жакшы мектеп болгондугу үчүн Багыш айыл өкмөтүнөн, Тайгарайып айыл өкмөтүнүн өзүбүздүн Жыгач Коргон, Орто Сай айылдарынан да балдар келип окуп, азыр 600-дан ашык балдар ушул жерде окушат. 2013 жылдын сентябрынан баштап мектептин директорлугуна Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын илим жана билим кызматкерлеринин профсоюздук кыймылынын отличниги, областтын жылдын мыкты мугалими жана Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, Аялдар конгрессинин жылдын мыкты айымы төш белгисинин ээси Абибова Лола Сабыровна дайындалып, чыгармачылык менен иштеп келүүдө.
ошондой эле демөөрчүлөр менен айыл өкмөттүн жардамы менен футболдук аянтчабыз курулууда. Бул мына бүтүү алдында турат, тапшыруу алдында турат. Ушул окуучулардын дагы спортко болгон кызыгуусун арттырат. Айылдык округдун колдоосу жана бүтүрүүчүлөрдүн, демөөрчүлөрдүн жардамы менен мектепке таза суу кийирип, мектептин материалдык базасын чыңдады. Бириккен Улуттар уюмунун проектиси менен бирге 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларына ысык тамак берүүгө жетишти.